Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ошо кыргызым улуулугуңду тааны телепроектисин баштайбыз. Ошо улуу кыргыз улуулугун сезбесе, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат. Улуу кыргыз отурумдук сөз сүйлөсө, же максаты жеңил болсо, жерене жерит, сөзү жел болот. Улуу кыргыз ошо ааламдаш убакта улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, өзү тыптыйпыл болуп жоюлат демекчи. Ошо ааламдаш убакта кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу, жөнөкөй, касиеттүү болгондуктан, ошо касиеттүү 21-кылымдын же болбосо жаңы доордун, алтын доордун кабарлары кыргыз элине ар тараптан түшүп жатат. Кыргыз дегеле улутпу же элби? Жок, кыргыз бул улуу журт. Журт бул юрт, из. Кыргыз ааламдан келген өкүл, ааламдан келген өкүлүбүздүн далили, ааламдык байланыштары, ааламдык дастандары. Ошо адам жаралгандан бери бүгүнкү күнгө чейин адамзаттын аң сезими ааламга жарактуу, өнүккөн эмес. Адам жаралганда ошо тилөөсү жок жаралган болгон. Турмуштун мыкташтыгынан сөз келип чыккан. Баягы кет деп, кел деп, дудук деле дебет го, ансагандай ошондой сөз мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Анан турмуштон баягы тажрыйбанын негизинде алачык ойлоп таап, бос ойлоп таап, темир ойлоп таап, техника ойлоп таап, анан бүгүнкү күндө да ошол коло доорун, темир доорун, суу доорун, техника доорун басып өтүп, азыр теңдик деген доорго келип аткан мезгил. Ошондуктан бүгүнкү күндө өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, дүйнө элинде багыт жок болуп атат. Дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган, жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет дейт. Кайыптан акыл табылып деп коет го, же болбосо нике кайып, конок кайып, өлүм кайып дегендей. Ошондой мезгилде ошо кайыптан кыргыз жол таап берет экен. Ошон үчүн улуу кыргыз деп айтылат. Улуу кыргыз деп айтылышы, биз мисал катары айтып өтсөк, мына кыргыз эли бул жерде да жазылат. Улутка бөлбөйт. Эгер улутка бөлсө өзү утулат, соттолот деп айтылат. Ансагандай ошо чындап эле мына арабызда бир 10 кишинин арасында бир орус болсо, биз аракет кылабыз ошол орусча тилде сүйлөгөнгө. Же болбосо улуу эне деле мындай жан дүйнөсү бийикке өскөн. Небересинин тилинде сүйлөшүп, ошо менен мамиле кылганга, же түшүндүргөнгө, же ошонун тилин түшүнгөнгө аракет кылат. Ошондуктан бул улуу кыргыз деп айтылат экен. Ааламдык байланыштарга кыргыз элинин гана жан дүйнөсү жарактуу болгондуктан ушу 21-кылымда же ушу алтын доордо дүйнө эли кыргызга биригип, же тагдырын тапшырып, анан алтын доорго өтөт дейт. Демек, кыргыз эли отурумдук көпүрө болуп берет экен. Ошондо эмне болот, эмне өзгөрүү болот? Ошондо биз пенде деген жашоодо жашап аткан экенбиз, пендечилик. Пендечиликте кандай болот экен? Бирөөнү сындоо, ак карага, аял эркекке, жаман жакшыга бөлүү. Же ал жаман, мен жакшы, же капалануу, куру намыс, текеберчилик, кемсинтүү, план түзүү, мына бул пендечиликке жатат экен. Андан биз адам деген сыпатка өтүшүбүз керек экен. Адам сыпат дегеле адам кандай болот? Адам кандай болуш керек? Убакытты ой менен жетектеш керек. Улам бир ачылыш, жаңылык киргизиш керек. Улуу идеяларды айтыш керек. Элдик, коомдук, ааламдык идеяларды айтыш керек. Ааламды, адамзатты ой, кыял аркылуу жаңы кылымга жайгаштырыш керек. Өзөгө өстүрүү, мындай жан дүйнөнү өстүрүү керек. Анан жаратуучу катары өзүн сезүү. Андан кийин ана ушу жаратуучу этап деп коет экен. Ошого өтүшүбүз керек экен. Пенде этаптан адам этапка өтүп, адам этаптан анан жаратуучу этапка өтүшүбүз керек экен. Жаратуучу этап деген бул
ар бир адам өзүн бир аалам деп сезүү, же болбосо человек микроэлемент космоса дегендей көктүн мындай бир көчүрмөсү же элементи катары. Акыреттик жашоону могу акыркы доор же болбосо акыркы заман алтын доор дегендей ошо акыркы заманды өтөп жатканын билүү, элди жакшы ой менен мындай калыптандыруу, окшош рух менен жашоо, келечекти, келер чакты ой менен кыялданаар кылуу жеңи адам өзүн бийик рух, бийик маданияттын ээсимин деп сезүү. Анан күнүгө ачылыш, күнүгө жаңылык жасоо, ой менен адамзатты жакшы көрүү, дилинде сүйлөшүү, убакытты ошо акырет үчүн иштетүү, жан дүйнөнү кооздоо, рух топтоо. Мына ошентип биз жаратуучулук этапка өтүшүбүз керек болуп атат. Мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар азыр. Жаратуучулук бир этап иштеп атат. Мисалы, бирөөнү ойлосоң келип калат. Бирөөгө телефон чалсаң, жаңы эле сени эстеп аткам деп калат. Же бирөөнү эстеп атсаң, сага чалып калат. Ошол сыяктуу эле азыр жаман ойду ойлосок, ошол да орундап калышы мүмкүн. Жаманды оозга алсак, ада орундап калышы мүмкүн. Ошон үчүн жаңы доордун бир өзгөчөлүгү ушундай экен. Анан бүгүнкү темабыз ошо жаман адам жок, жан дүйнөсү жарды адам бар. Чындап эле кыргызда же кыргызчылыкта айтылат го, баягы чөптүн да жаны бар, курт кумурсканын да жаны бар. Депсебе, чөптү жулба деп, анын да жаны бар деп. Ансыгандай чындап эле ушул жерде баягы жандыктардын да жаны бар. Андан айырмачылыгы ушул адам болуп атпайбы? Ошондо ушу табыгы илим түштү кыргыз элине. Муну айтсак болот, кут деп да айтсак болот. Кут деген бул кудуреттүү улуу табылга. Мына ушундан биз окуп анан жан дүйнөбүз өсүп атпайбы? Ошондо эне атаны сыйлаганда жан дүйнө, ак кара деп ылгаганда жан дүйнө, бос баланы бурмалаганда жан дүйнө, кыздын бактысын байлаганда жан дүйнө. Жан дүйнөгө жараша адам жашоо көрүп атпайбы? Түшүнүгүн канчалык бийик десе, турмуш туткунунан ушунча кутулуп атпайбызбы? Ошондуктан бул кыргызчылык деп коет экен. Эми кыргызчылык деген сөз бул жылдызчылык. Же болбосо баягы астрологический прогноз же жылдыздар төлгөсү деп ошол кыргызчылык же болбосо теңирчилик деп коет экен. Эми кудайчылык, ааламчылык же аллачылык. Бул дин эмес. Бул акырет теңир сырлары, нур дүйнөнүн түпкү нускасы, теңдешсиз аяндар. Кыргызчылык бул дүйнө тааным. Ошентип көктөн буйрулуп табыгы илим түшкөндөн кийин жердеги табылма илим күнгө күчүн жоюп баштады. Естественный же болбосо илим түшкөндөн кийин искусственный нерсенин баары күчүн жоюп баштады. Ошондо көп жылдык жана көп доорду басып өттү. Көп илимдер түштү, көп пайгамбарларга бир нерселер берилди, илимдер берилди. Мисалы 124 миң пайгамбар болгон деп айтылат мисалы. Ал деле тарых болуп калды го. Көп башкаруу, кыстоо, кыйноо, социализм, феодализм, капитализм дегендей бир жашоолорду басып өттү. Ал деле тарых болуп калды го. Демек, азыр дагы ушундай бир жаңы доор келип атыптыр. Кыргызда айтат го, 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп коет. Ансыгандай бул жерде дагы ар бир доордун улуу илими болобу? Ар нерсенин убагы болот, учур чагы болот, улуу илими болот. Себеби аалам дагы, адам дагы тынымсыз, чексиз өсүүдө. Касиет күчүнө кирет. Касиет. Же болбосо энергия доору келди десек болот. Адамга эркин өсүү буйрулат. Доор алмашат. Адам ааламдык жашоого жарактуу жан дүйнөгө ээ болот. Ошондо биз жанагы башында айтып өткөндөй пендечиликтен чыгып, адам этапка өтүшүбүз керек экен. Адам этапка калыптанып, ошого жан дүйнө өстү, оңдоп, түздөп келип, анан ушу жаратуучулук этапка өтүшүбүз керек экен. Ошондо ар бир адам керек болсо аалам жерге таасир этерин, аба ырайына таасир этерин сезип, мүнөзүн жумшартсын, же мээримдүүлүккө өтсүн дейт. Чындап эле ушул жаңы доордо
адамга карап аалам жер айланып калат. Же болбосо кыргызда айтып коет, ниети жаман эл ушуну көрмөк да деп коет. Же болбосо эл менен жер киндиктеш. Эл бузулду, анан жер кырсыгып атат да, жер эне да бир сырын көрсөтүп атат да деп коет. Анысы кандай? Мына ушу табыгы илим түшкөндөн кийин, же болбосо акыркы заман алтын доор мыйзамдары кыргыз эли аркылуу түшкөндөн кийин эски мыйзамдын баарынын күчү кетти. Мына бүгүнкү күндө адамдын акылы эч нерсени чече дагы, жетектей дагы, токтото дагы албай калды. Анан эми менин максатым улуу кыргызды ойготуу, өзүн өзүнө таанытуу. Ушул менин максатым болуп атат. Мына азыр кыргызчылыкты, же болбосо кыргыздын улуулугун, байыркылыгын, иш билгилигин, же болбосо ошо кемчилиги жок, кесиби көп кыргызды айтып аткандар көп болуп атат. Ошон үчүн мына биздин жаңы доордо жоопкерчилигибиз ушу экен, адамзатты боштондукка чыгарышыбыз керек экен. Эмнеге кирип алган алар? Рамкага кирип алган. Бирөө дин деп, бирөө байыйм деп, бирөө бийликке барам деп, бирөө дагы бир ушу башы жетпеген, колу жетпеген нерсеге башын уруп алган. Анан ошо бир боштондукка чыгарышыбыз керек экен. Ошондо улуу кыргыздын жаңы доордо милдети ошо адамзатты боштондукка чыгаруу. Же болбосо улуу мыйзамды жаратып, адамзатты ортоңку жолго салуу. Бул жерде ушундай идеология деп айтсак туура болот. Анан ошол кыргыз деги эле эмне кылыш керек жаңы доордо? Эмне менен жашаш керек? Ушул жерде берилет, мисалы, түш периштелердин эле тарбия сабагы. Түштө эмне берилет? Түштүн жыйынтыгы кандай? Төлгө белгилер берилет. Мына ошонун баары эле керек болсо бизди төлгө белги деле тарбиялап баратат. Кудайсыз куурай башы кыймылдабайт демекчи, табиятта болуп аткан нерсенин баары эле ошол көктүн, Теңирдин, Кудайдын, Алланын эле бир буйругу болуп атат. Ошо бурулуш жаза деп атканы болуп атат. Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, биз биринчи өзүбүздү таанышыбыз керек экен. Анан жаралуу максатыбызды билишибиз керек экен. Жаралуу максатыбыз, анан уурдубузду билишибиз керек экен. Анан өзүбүздү тааныбасак, анан ар тараптан кырсыга берет экенбиз. Ушу өзүңдү тааны деген жаның ааламдан келип, денең жеренеден өсүп чыгып, анан жаралат экенбиз. Ошондо могу дүйнө жан дүйнөнү эле өстүрүүчү дүйнө. Пендечилик жашоо. Анан биз жок, эки көзгө карап эле бир тозок жашоого өтүп алганбыз. А көкүрөк бул жомок жашоо. Эми демек тозок жашоодон азыр жомок жашоого өтүш керек болуп атат. Бул жерде кыргызчылыкта ааламда мындай билдирүү берилет. Башатта табият бейиш болуп жаралды эле. Адам жаратуучу болуп жаралган. Адам жаратуучулугун жоготуп ийген кезде кырсыккан чөйрөгө ааламдан дин берилген, пайгамбарын дайындап туруп. Дин, ак жол, ыйман, Кудай деген азаптарды адамдын башына алып келип топтогон. Мисалы, мен прокурорго ишим түшпөсө, прокурорду тааныбайм да. Мисалы, же болбосо аким деген сөздү укпасам, мен аны жөнүндө түшүнүгүм жок да. Анысы кандай, ошо башатта деле адам бир ыйман, ак жол, Кудай деген түшүнүгү жок эле жашаптыр да. Өзү менен өзү кеңешип, түз эле көкүрөгүнө түшүп, жаратуучулугун иштеп, мына ошентип жашап келген экен. Анан ошондон кырсыккан чөйрөгө дин берип, анан ак жолдо болгула, анан ыймандуу болгула деп анан ошентип адамды башына азап дүйдү. Адам дагы адашканда анан бийлик коргонуу үчүн армия, байлык, тиричилик, пендечилик деп анан ушул нерселер адамдын жашын азайтып, боюн кыскарткан. Демек азыр кайра башатка кайтуу куюну жүрдү. Демек адам өзү дагы бир жаратуучу экенин, жер жашоосунда адамдан ыйык, адамдан улуу, эсепчил, эмгекчил эч бир күч жок экен. Өзүң ишенбесең, эч ким жардам бере албастыгын азыр эстен чыгарбаш керек. Ошондо жаңы доордо эмне кылыш керек?
жаңы доордо адам өзүн өзү калыптандырыш керек же болбосо жаратыш керек. Бул эмне дегенде бизде айтып коет экен самабайтуу же эңсеп айтуу. Мисалы эгин сепкенде бул сепкеним карып мискинге, мунум ач арыкка, мунум алсыз карыпка, мунум сурамчыга, мунум тилемчиге деп жаратып анан эгин сепкен экен. Анысы кандай? Ушу 21-кылымда адамдын гени жетилгенде өзүңдү өзүң камсыздоо, эскини өчүрүү, жаңы нерсени жаратуу үчүн, өзүңдү өзүң программалаштыруу үчүн самап айтуу керек экен. Же орусча мантра деп коет экен. Самап айтуу өзүңдү өзүң тез ремонттоочу, жаратуучу жеке сыйкыр ачкыч болот экен. Же болбосо мантра бул өзүн өзү иреттөөчү эле Куран экен. Самап айтуу негизинен жоюлган нерселерди жаратат. Самап айтуу чын дилден айтылыш керек. 21-кылымда ар бир адам жаралуу максатын билбесе, же миссия деп коебузбу, жаралуу кызмат милдетин билбесе, анан жеке мантрасын самап айтуусун билбесе, ар тараптан кырсыгат экен. Мантра самап айтуу доордун абасы, ырыскысы, күнү, жаны. Абасыз жашоо жок. Кансыз жашоо жок. Ошондо миссия сенин жаның болсо, мантра сенин каның. Мисалы, мына, мен өзүмдү кайра жарата алам. Менин геним жетилген. Муну чечмелеп көргөндө мен өзүмдү кайра жарата алам дегенде биз пендече кеткенбиз да. Эми жаңы жаралган баранын ою кандай? Көкүрөгү кандай? Көңүлү кандай? Анысы кандай? Ошол биз жаратышыбыз керек экен. Же болбосо жанагы дубаны 100 жолу кайтала, 10 жолу кайтала дегендей, бул жерде мына мен улуу түшүнүктүн ээсимин дегенде, түшүнүгүң бийиктейт экен. Ошо энергия өзүңө сиңеткенде ошол аткарылат экен. Же болбосо азыр мына адамдын ичинде 3 жылдык, 5 жылдык торнадо башталды. Анын токтотуунун 5 жолун сиз билесиз Арстаналай. Демек, мына азыр балдарым неге мууну өлө коюп атат? Эмнеге жанагынтип бир кичирээк, кичи жаш жете элек өспүрүм балдарды, кыздарды зордуктай өтөт. Ааламдан бир адамга толкун келип атат. Ички жан дүйнөсүн өзү иреттелбей атат. Ааламдан энергия келгендиктен, ошо энергияны туура эмес пайдалангандыктан жанагы аты жаман, айыкпаган дарттар пайда болуп атат. Менин максатым, айтайын дегеним, мына ушул нерселерди жеткирүү. Ошондо энергияны туура пайдалануу керек болуп атат адам. Мына менин касиетим жетилген. Менин тагдырым жаңыланганын сезип жатам. Мен өзүмдөгү керемет күчтөрдү баалап, аларды пайдаланам. Мен оюмду иреттеп жашайм деген мантра же самап айтуулар бар. Ошондо мына азыр оюң калкылдады. Ошондо менин оюм ордунда. Мен оюмду иреттеп жашайм. Же болбосо өзүңө өзүң ишенбесең, сага эч ким жардам бере албастыгын эстен чыгарбаш керек болуп атпайбы? Демек, табыгы илим түшкөндөн кийин адамдын өзүнө оор, башына оор күн түштү. Адам өзүн өзү жаратып, жасап, боёп, күн көрүп көргөн эмес. Ошон үчүн мына дүйнө элинде тополоң болуп атат, тос болуп атат, кыйынчылык болуп атат. Ушу ааламдан келген энергияны алар тетир жака иштетип алып атат. Мына Кыргыз элинде деле оппозиция болуп атат. Же багытын таппай атат, ар тараптан кырсыгып атат. Көрсө бул доордун талабы башка болуп атат. Доордун мыйзамы башка болуп атат. Же болбосо мындайча айтсак, мына ааламдашуу деп атпайбызбы? Ааламдашуу болуп атат деп. Эми ааламдашуу деген сөздүн өзү бул адам ааламдык жашоого жарактуу жан дүйнөгө өтүш керек болуп атат. Же болбосо пендечилик маданияттан чыгып, ааламдык маданиятка өтүш керек болуп атат. Пендечилик маданият кандай болгон? Же болбосо пендечилик түшүнүк кандай болгон? Мисалы жаман деген адамды, эми жаман адам ооба, бул жерде жаман адам жок, жан дүйнөсү жарды адам бар дегендей, жаман адамды ага бир сөз айтып, анан кыйынсып, анан ошо менен рахат алып калганбыз. Мен мынтип айтып койбодумбу деп, анан ошо менен рахаттанып. Же болбосо мына Кыргызды ким бөлүп коюп атат? Эки тарап болуп. Бир динге кирип кеткендер, терең түшүп кеткендер. Же болбосо кандай болуп атат? Ошол өзүнүн саясатын жүргүзүп атат. Ошолор бөлүп коюп атат да. Мисалы теңирчилер алар деп коюп атат да.
Жок, бул жерде бир эле түшүнүк болуш керек. Теңир, Аллабы дегеле мен ошолорго айтат элем, мисалы мындай дин илиминдеги жүргөндөгүлөргө, аалымдарга, ажыларга дегендей. Мына көзгө көрүнбөгөн Аллага ишенип атпайбы? Көзгө көрүнбөгөн дүйнөгө ишенип атпайбы? Бул жакшы нерсе да. Атеисттер мисалы ишенбейт. Койчу дейт. Анысы кандай? Мына кыргыз биринчи караңгы дүйнөгө карап атат да. Түш бул түс деп атат. Түштү чечмелеп атат. Түш периштелердин тарбия сабагы. Түш эскертүү тарабында берилет. Анан багыт көрсөтүү үчүн берилет. Ошон үчүн жана кыргыздын хандары, байлары, эл башчылары түш көрсө олияларын, көсөмдөрүн, чечендерин чакырып туруп анан түшүн жооруп, анан өзү көргөн түштү да бирөөлөр башка кырын көргөн, анан улуу күчтөр, ата бабанын арбайлары ушинтип ишарат кылып аткан турбайбы деп анан ошого карап жолго, то есть иш кылып атпайбы? Анысы кандай, урматтуу улуу журтум, кайыптан буйрулуп кыргыз элинин жан дүйнөсү ушу ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан ошо касиеттүү кабарлар кыргыз элине ар тараптан түшүп атат. Эми арбайлардын укугу бар деп жазылат бул жерде. Ар кимди кийип алып иштөөгө. Мына Саякбай атамды кийип алып иштегендир. Үмөттү, Арстан Алайдыбы, жана башканы. Арбайлардын укугу бар. Улутун жергенди тааныгысы келбегенди айыптоого, кырсыктырууга. Мына алыс барбайлы, кечээки эле күндө. Бир чабаным 5 миллион бараным бар деген үй бүлө кандай болду? Улутун жериде да тааныгысы келбеди. Мына кечээгин эле туура сөздө тууган жок, же болбосо бул жерде айтылат, улуу кыргыз 3 эле нерсе менен сакталат. Чыныгы сөздөр менен, чыныгы иштер менен, чыныгы күчтөр менен деп ансагандай сөздүн чынында деле. Мына ошо кыргызчылыкты шириктегендер, салт сананы шириктегендер, ошонун башатында тургандар. Мурунку мисалы муфтийибиз Жума ким деген кайтыш болуп кетти. Кечээкилер докко калып атат мисалы. Ансагандай биринчи биз улуулугубузду тааныйлычы. Анан улуу адам төргө турса, улуулугун тааныса, анан саясатка маани бере алат, динге маани бере алат, бала бакырага маани бере алат, дүйнөгө маани бере алат. Ошон үчүн адам өтө улуу, паска түшүп кеткенбиз. Улуттарды ээрчип адашып, ар улуттун улагасында калганбыз. Ошон үчүн улут же болбосо улуулукту бышыктоо үчүн адам өтө улуу экен, же кыргыз өтө улуу экен. Кадам сайын удаарлар болуп атат. Бышыкташ үчүн психологиялык жактан, турмуштан, бала чакыдан, каражаттан, касиеттен дегендей. Ошо кезде бийик маданият менен гана сактанып өтсө болот экен. Же бийик маданият менен гана сактанып, алтын доордун долбоору ушул деп гана отурса болот экен. Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, ишиң жүрбөсө ичиңен изде. Өзүбүздөн издесек болот. Бирөөдөн көрбөш керек. Жаман адам жок, жан дүйнөсү жардадан бар. Кудай, периште же жогорку күчтөр жерге түшүп сени жазалабайт, бирөө аркылуу жазалайт. Эмнеге ал кырсыкпайт, сен кырсыгып атасың. Эмне бирөөлөр кырсыкпайт, сен кырсыгып атасың. Демек касиетибизди туура тутуна албай атабыз. Өзүбүз тааныбай атабыз. Кыргыз журту бул өсүп деле кетпейт экен. Дүйнө эли жеткен цивилизацияга деле кетпейт экен. Жөйлүп деле кетпейт экен, жок деле болуп кетпейт экен. Муну Кудай уютку катары кармап турат экен. Анан дүйнө уютку, айран уюгандай эле уютку. Анан дүйнө багытын таппай, ушу ирип калган кезде анан кыргыз улуту дүйнөнү уютуп калат экен. Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, кээ бир адам ушу көрпендечиликке түшүп, пулду кудайындай көрүп, пул үчүн элин сатканы бар, жерин сатканы бар, энесин сатканы бар, жакынын сатканы бар, абийирин сатканы бар. Ооба биздин жаман иш эмес, жаман сөз эмес, керек болсо жаман оюң же оюң ааламга белгилүү экен. Аалам бир чоң аалам, Аллах бир чоң аалам болсо, табият бир аалам болсо, адам дагы бир аалам экен. Адамдын көкүрөгү чексиз аалам экен. Ошон үчүн азыр жаратуучулук
доорунда ой менен жаратыш керек. Ошондо мына кыргыз дүйнөгө жол көрсөтөт. Кыргыз дүйнөнү башкарат. Кыргызга дүйнөлү биргет деп атабыз. Анда эмне менен биргет? Кантип башкарабыз? Ошо оюбуз менен. Ошондо улуу кыргыз адамзатты арулантып бириктирет. Табиятка сыйынып, табият менен сырдашып, пикирлешип туруп анан табиятты жетектеп алат экен улуу кыргыз. Анан ааламды сыйкырлап башкарат дейт. Бул чындык. Оппозиция болуп башкара албайсың. Азыр приказың менен же буйругуң менен же болбосо каражатың менен башкара албайсың. Адамзатты азыр касиет менен башкарат. Ошондо бул кандай деген түшүнүк? Бул касиет деген өзү не? Касиетиң болбосо Теңир сени тентиретет. Касиетиң болбосо ата тегиң сени кеселдетет. Касиетиң болбосо Кудайдын жардамынан жазасы көп. Касиетиң болбосо эгиниң дагы кесел болот. Касиетиң болбосо эмгегиң дагы бекер болот. Касиетиң болбосо топтогонуң тойго эмес жолго кетилет. Касиетиң болбосо аксакалдын батасы да жукпайт. Касиетиң болбосо элиңе сен албагын деп ошо айтылат. Ансагандай ошо касиет доору келди. Мына азыр касиеттүү кыргыз журту ар кандай себеп менен жан дүйнөлөрү өсүп баратат. Жан дүйнөсүнө жараса жашоосуң болуп баратат. А каражаттуу мамлекеттер бүгүнкү күнү чөгүп баратат. Ошентип материалдык көп жылда ушу материалдык мирди басып өтүпбүз дагы азыр ошо психологиялык мирге келиппиз. Же болбосо ошо ой менен жаратуу. Ошондо мээ программа салат экенде көкүрөк ишенет экен, анан экөө аткарылат экен. Демек, ошо кыргыз касиети менен дүйнөнү тегеретип, тегиздеп келет экен. Же болбосо көктөн буйрулуп табыгы илим түшкөндөн кийин кыргыз журтуна бул директор кылып бирөөнү шайласаң деле ага жоопкерчилик болот, берилет, анан укук берилет. Анысы кандай жоопкерчилиги биз кылып атабыз, дүйнөгө жарыялап атабыз, колубуз жеткен жерге алып барып атабыз, өткөрүп атабыз дегендей. Оюбуз менен иштеп атабыз, аалам жерди керек болсо айлантып атабыз. Мына ошо кезде анан укугубуз ошо экен. Ошондо биздин укугубузду ким коргойт экен? От, суу, таш, аба. Ташты дүйнө эли жөн эле бир материя катары көрөт экен. Бул таш, алтын же бул алмаз деп. А кыргыз магия жагын көрөт экен. Мисалы кыргызда айтат го, ташты ала салдырып тилек айтып койгон. Ташты сүйлөткөн. Таш менен ысырыктаган. Мына караңыз, таш Теңир мыйзамын, анан магияны кармайт экен. Сууну дүйнө эли суу деп эле көрсө, суу план, амал кармайт экен, аны кыргыз билет экен. Отто жан рух бар экен. Абада мазар арбай бар экен. Демек, урматтуу улуу журтум, мына ошентип көзгө көрүнгөн табиятты кыргыз же байыркы кыргыз же улуу кыргыз башкарган экен. Демек, башатка кайтуу куюну жүрүп, ушундай бир касиет доору башталды. Урматтуу улуу журтум, ошо бүгүнкү түшүнүгүбүз менен ошо билгенибизди жөнөкөйлөштүрүп сиздерге жеткирүүгө аракет кылып келебиз. Жан дүйнөгө жараша ушу өсүү болот экен, түшүнүңүздөр бийиктеп турмуш туткунунан кутулуңуздар. Эмки жумада ушул күнү аталар күнү. Ушул убакта жолукканча сак саламатта туруңуздар.